бул кыргыз жараны тартып атам ушул. Көргөзүп ачам буюрса, персональный жеке ошого ушуну да коеюн деген оюм бар. Сүрөтчүлүк көркөм эстетикалык чабытты терең философияны кыл калем менен чагылдырган бөтөнчө өнөр. Мындай өзгөчө кесиптин ээси Чолпон Ата шаарынын тургуну Дүйшөбек мырза дээрлик 40 жылдан ашык убакыттан бери бул тармакта. Ал өз өнөрүн окуучулар менен бөлүшүп, тажрыйбалуу мугалим дагы. Кичинекей балдарды окутам, ушу сүрөткө кызыккан балдарды окутам. Ага чейин жана художественный мектепте иштеп келдим, жетекчи болуп. Көптөгөн окуучуларды чыгардык. Баягы талантка көмөк керек дегендей, ушу ар бир окуучуга ушундай жардам берип, талантын чыгарыш керек да, баягы мугалимдин милдети. Баягы улуу сүрөтчү бар, гениальный Пикассо. Ошол айткан ар бир бала сүрөтчү деп. Ошол балага эле бир жакшы мындай жол көрсөтүп коюш керек. Сүрөт тартууда айлана чөйрөгө шайкеш келип, көркөм мазмуну терең образдарды жаратууда бир топ убакытты жана мээнетти талап кылат. Ар бир образды сыпаттап чагылдыруу өзүнчө эле түйшүк. Ошону менен рахат аларын айткан каарман көбүнчө жаратылыш койнунда табият кооздугун берүүнү жактырат. Көбүнчө ошо пейзаж менен иштейм. Пейзаж, анан көбүнчө ошо натурадан иштейм. Пленерге чыгып турабыз, сүрөтчүлөр менен. Пленерлер болуп турат, болбосо өзүм деле чыгып алып, морекел күн жылыда кыдырып, көлдү кыдырып тартмай, тоого чыгып тартмай. Эми баягы биздин ысык көлүбүз керемет да. Күнүнө канча өзгөрөт, бир күндө эле бир аябай көп состояние болуп турат. Ошонун баарын кармап калыш керек да. 19-жылы мен Кипрде болуп калдым. Ошондо бизди чакырган Суат Гунсель деген. Өз ученый экенин айтып атпайбы? Баягы канча ученыйлер дейт, убакытты кантип кармап калыш керек деп. Ошону такыр билбей коюшуптур да. Анан ал айтып атпайбы, мына сүрөтчүлөр силер тартасыңар. Ошол экел убакытты, ошол состоянияны, ошол күндү, ошол саатты кармап калдыңар. Көрсө убакыт силер кармап калат экенсиңер дейт да. Только сүрөтчүлөр ошол убакытты кармап кала алат экен. Көркөм өнөр адамзаттын руханий маданияты менен чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Сүрөтчү кооз жаратылышты чагылдыруу менен бирге коомдогу ар түрдүү көрүнүштөрдү боек аркылуу берип, эмгектерин көргөн жаш муун мындан таасирленип, тарбиялуу жаштар өссө деп кыялданат. Айнура Достукбекова, Айбек Жумашев, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары.